Саламатсыңар балдар. Бүгүн биз силер менен кыргыз тилинен видео сабагыбызды баштайбыз. Сабакка көңүл буруп, дептер учкаңарды даярдап олтуругула. Сабагыбызды баштаардан мурун мен силерге кыргыздын сыймыгы болгон, Кыргызстандын керемети болгон Бурана тууралуу кыскача маалымат окуп берейин. Бурана Караханилердин доорундагы байыркы көчмөн элдердин Борбор шаарынан сакталып калган архитектуралык эстелик мунара. Ал Чүй өрөөнүндөгү азыркы Токмок шаарынын жанынан орун алган. 11-кылымдагы Баласагын шаарынын калдыгы болуп саналат. Мунаранын бийиктиги 24 метр, кезинде андан да бийик болуп 40 метрден ашкан. Курулуш мусулмандарга намаз окуу убактысын билдириш үчүн азан чакырууга ылайыкташылган. Убагында мунарага жанаша салынган мечит болуп, тегерегинде башка дагы көптөгөн курулуштардын орун алгандыгын андагы уранды калдыктар далилдеп турат. Бул Баласагын шаары кийин 13-14 кылымдарда талкаланып жок болгон. Ошонун ичинен жалгыз Бурана сакталып калган. Анын сырты оймой чийме менен асемделип салынган. Ичине төбөсүнө карай буралып чыгуучу тепкичтер бар. Мына балдар, биз ушундай сакталып калган, бизге мурас болуп келген архитектуралык курулуштарыбызды азектеп сактайлы. Анда темабызды баштасак. Этиштин 4 категориясы бар, этиш сөз түркүмүндө. Алар мамиле категориясы, ыңгай категориясы, чак жана жак категориясы. Бүгүн биз силер менен этиштин чактарын өтөбүз. Чак категориясы. Сабагыбыздын максаты. Этиштин чактары жөнүндө кеңири маалымат аласыңар. Этиштин чактары канчага бөлүнөт жана кандай мүчөлөр менен жасаларын билесиңер. Убакытты туура пайдаланууга, өз алдынча иштөөгө жана окуу ишмердүүлүгүнө ээ болосуңар. Этиштин чактары: учур чак, келер чак жана өткөн чак болуп 3кө бөлүнөт. Учур чак сүйлөп жаткан мезгилде болуп жаткан кыймыл-аракетти билдирет. Мисалы, биз учурда онлайн сабак окуп жатабыз. Бул мисалда биз учурда эмне кылып жатабыз? Онлайн сабак окуп жатабыз. Учур чакты билдирди. Учур чак түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй учур чак бир сөздөн турган этиштик негизги белгилүү бир мүчөлөрдүн уланып айтылышы аркылуу уюшулат. Жөнөкөй учур чак этиш сөзгө чакчылдын А, Й мүчөлөрүнүн жалганышы менен жасалат. Мисалы, бала бешикте жатат, чырак терезеде турат. Бул мисалдарда жат, тур деген сөздөргө чакчылдын А анан Й мүчөсү уланып жасалды. Татаал учур чак эки компоненттен туруп, негизги этишке жардамчы этиштин айкашып айтылышы аркылуу уюшулат. Мисалы, күмүш чубалжыган көчтүн эң алдында келе жатат. Балдарга кошулуп ак төш күчүк элирип чуркап жүрөт. Бул мисалдарда татаал учур чак келе жатат жана чуркап жүрөт деген сөздөр түздү. Себеби келе жатат, чуркап жүрөт сөздөрү эки компоненттен, эки сөздөн түзүлүп турат. Келер чак кыймыл-аракеттин сүйлөп жаткан учурдан кийин болорун билдирет. Карайбыз балдар, мисалы, жакында жазгы талаа жумуштары башталат. Мен келечекте стюардесса болом. Бул мисалдарда жакынкы убакытта боло турган кыймыл-аракетти билдирди. Биринчиде жазгы жумуштары башталат жакында, экинчиде келечекте мен стюардесса болом. Келечекте болуучу кыймыл-аракеттин иш жүзүнө ашырылышы бирде ачык болсо, бирде арсар күмөндүү болушу мүмкүн. Ушуга байланыштуу
Этиштин келер чагы да айкын келер чак жана арсар келер чак болуп экиге бөлүнөт. Мисалы, биринчи, эртең бизге жыйналыш болот. Бул мисалда айкын келер чак болду. Себеби эртең бизге жыйналыш болору ачык айкын белгилүү болуп турат. Ал эми экинчи мисалда кол бошосо силерге да жардам берип каларбыз. Бул мисалыбызда арсар келер чак болду. Себеби эгерде биздин колубуз бошосо, анан силерге жардам беришибиз мүмкүн. Бошобой калса, жардам бере албайбыз деген мааниде айтылды. Өткөн чак. Кыймыл аракеттин сүйлөп жаткан учурда мурда болуп өткөндүгүн билдирет да, төмөнкү мүчөлөр аркылуу уюшулат. Алар д, ган, ыптыр, чу. Мисалы, атасы айткулуу үркүндө окко учкан, энеси Батма жакында Кытай жеринде өлдү. Бул мисалдарда ган жана д мүчөлөрү уланып жазылды. Өткөн чактын төмөндөгүдөй түрлөрү бар. Биринчи, айкын өткөн чак д мүчөсү аркылуу жасалат. Мисалы, атам жумуштан келди. Бул мисалда кел деген сөзгө д мүчөсү жалганды. Экинчи, капыск өткөн чак ыптыр мүчөлөр аркылуу жасалат. Мисалы, чаар айгыр жолборс менен алышыптыр. Бул мисалда алыш деген сөзгө ыптыр мүчөсү жалганды. Үчүнчү, жалпы өткөн чак ган мүчөсү аркылуу жасалат. Мисалы, өмүрүбүздүн көбү турмуштун тепкисинде кедейчиликте өткөн. Бул сүйлөмдө өт деген сөзгө ган мүчөсүнүн өзгөргөн түрү жалганып жасалды. Төртүнчү, адат өткөн чак чу мүчөсү аркылуу жасалат. Түнкүсүн ал жактан араң бүлүлдөгөн жарык шооласы көрүнчү. Бул мисалда көрүн деген сөзгө чу мүчөсү жалганып жасалды. Мына балдар, биз силер менен этиштин категориясынын бири болгон чак категориясын бир катар билип алдык. Жана чак категориясы 3кө бөлүнөрүн дагы учур чак, өткөн чак, келер чак болуп бөлүнөрүн билдик. Силер менен кайтарым байланыш үчүн мен силерге мультирукту бир канча суроолорду түзүп койгом. Ссылкасын WhatsApp аркылуу жиберем. Ошол жерге кирип силер суроонун туура жоопторун белгилеп коесуңар. Ал суроолорду бул жерге да жазып койгом. Тесттин суроолору: этишке гана мүнөздүү категория кайсы? Өнөрпоздор өнөрлөрүн тартуулайт. Кайсы чакта турат? Жөнөкөй учур чак чакчылдын кайсы мүчөлөрү менен жасалат? Эки компоненттен туруп, негизги этишке жардамчы этиштин айкашып айтылышы эмне деп аталат? Бешинчи, келер чак канчага бөлүнөт? Д, ган, ыптыр, чу мүчөлөрү кайсы чактын мүчөлөрү? Жетинчи, эжем дайыма комуз черчү. Өткөн чактын кайсы түрүнө кирет? Сегизинчи, төмөнкү сүйлөмдөрдөн арсар келер чакты тапкыла. Тогузунчу, мугалим көп нерселерди айтып берүүдө. Учур чактын кайсы түрүнө кирет? Онунчу, капыска өткөн чактын мүчөлөрүн белгиле. Мына ушул суроолордун туура варианттарын белгилейсиңер. Тапшырма: учур чак, келер чак, өткөн чакка экиден сүйлөм түзүп, мага WhatsApp'тан жибересиңер. Саламатта тургула.